Ертең баш иттен ашықмаға жашоо бербейсиңер, каматып коюшуңар. Мен түшүндүм силердин кимекениңизди. Эми эки таможник үчүн баары иштemiyor. Эки таможник эмес, вот так. Ояктан тиги Жээнбековду суранган деле муну коюп бердим. Эке 400 000 доллар алып алыптыр, башканы койдуңар. Кимди койдук? Кимди койдуңар? Сооронбай үй жатат азыр жерде ошто. Ал сен балдарын койдулар. Мен балдарым койгон жок. Сенин балдарың. Мен Сооронбайдын представлениесин алып келип бергем. Кимге берсек, то они такие деп турган кулматыңар. Хорошо. Эгерде колуңардан келсе, мени вице-премьерликтен алгыла. Колуңардан келсе. Сага эришкен эч ким жок. Колуңардан келбесе, көрүшөбүз азыр. Сага эришкен эч ким жок. Камчиним, сен Матраев Ырайым дегенде камайым деп айттың. Эгерде сен камайым десең, объективдүү калыс түрдө камайым десең, анда сен Атамбаев менен Кулматовду кошо камайым деп айт. Мен Матраевке болушкан жокмун, менин позициямды билесиң. Атамбаев менен менин 2010-жылкы телефондогу сүйлөшүүмдү абдан сен окугансың, өзүң айткансың. Ошондуктан бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраев анын болгон бир салдаты. Анын атамандары Россиянын кең талашында ятат, кең элдик базарларында ятат. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. 10 жылга дагы Атамбаев экөөсүн сүйлөшкөнүбүздү дагы бир жолу көрүп кой. Мен Атамбаевге ошондо эскертип атам. Ал 17-жылга чейин отурду. Кулматов 2 жолу таможонун директору болду. А Матраев болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт башынын. Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт. А бир төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат. Президентсиз, башынын төрагасыз ошол жерде бир орун басар ушундай чоң эл аралык масштабтагы коррупция кыла алабы? Кыла албайт. Аны сен жакшы билесиң. Ошондуктан эгерде калыс тергөө, калыс сот өткөрөбүз десеңер, ар тараптуу толук жүргүзүлгөнү жакшы. Ошол убактагы президент, ошол убакта бажынын директору, алар кече мынакей 9 апрелде дагы бирикти. Москвадан Кулматов учуп келди. Атамбаевдин жанында площадка чейин жөө басып келди. Куралдуу. Мына өзүңөр туруштук бердиңер. Мына ошолорго чара көргүлө. Мына ошолор дагы жоопко тартылсын. Бирок алдын ала кармалып, тергөө жүргүзүлүп анан камалыш керек. Мен Атамбаевга дагы Жээнбековго айткам. Ушуну үй камагына чыгарып койбойсуңар да убактылуу өкмөттө. Мындан 2 жыл мурда. Текебаев кабалганда да Атамбаевга айткам. Мойнума камчы салып, ушуну үй камагына камабайлы үй камагына эле койбойсуңарбы деп. Силер камалганда да айткам ушуну. Ушул балдарды жөн жерден ушул патриот балдарды камап атасыңар деп. Камайм деген сөздү айтпагыла. Кармайбыз, тергөө жүргүзөбүз, чара көрөбүз деп сүйлөгүлө. А эгерде чындап объективдүү мыйзам деңгээлинде ошол Матраевка коррупция деп аткан ишти чындап текшерсеңер, түбү Кыргызстандын эң жогорку бийлик президентке чейин барат. Коңшу өлкөлөрдүн бийлигинин айланасында турган чоң адамдарга барат. Мына ошондой чоң масштабтуу кылмыш иш. Мен суранам, ар тараптуу болгула. Коомдо ким паланчаны камасын деп көбүрөөк кыйкырып койсо, ошону камап, ошол публиканын колундагы органга айланбагыла. Силер мамлекетчил болгула. Силер мыйзамчыл болгула. Колунда фактысы жок каба дегендерге барып түшүндүргүлө. Текшеребиз, иликтейбиз, объективдүү тергөө отурабыз, анан кийин камайбыз деп. Мен аны башымдан өткөргөн иш катары айтып атам. Камайм деп силерди Атамбаев каматкан. Ошондо айланаңда 2-3 киши калган. Жылдызхан Жолдошева, Шарабидин деген адвокат досум. Анан коомдук саясий ишмерлерди мен коргогон барып.
başka dostların kaçıp ketken. Talantinim, Kamçı, İsadır, üçüğün oşunda oturganda kim var el aylanan arda? Жылдысқан Жолдошева da айтып koyuyor, Şarabidin kalmadı böyle. Bugün aylanandı karaçı, kimler oturat? Bunu men aytam. Biyiliktin baş aylama uğrusu dep. Mına oşul uğrudan sak bolgula.